Азыр Бишкекте бир казинонун ачылышы болуптур, анан социалдык тармактарда талкуу жаралып атат да. Ал жерде кыргыз кыздары жарымжылаңач бийлеп, анан кыргыз жигиттери спирт ичимдиктерин куюп жүрүшөт. Ушул каада салт, нарк насил деген маселени көтөргөн айрым депутаттар ушул казинону колдоп берип коюшпады беле деген дагы ушундай пикирлер айтылып атат да. Бул боюнча сиздин оюңуз кандай, көз карашыңыз кандай? Казинону биз колдогон эмеспиз, Иман Нуру. Биз анда катуу өтө өзүбүздүн ушундай эмелерибизди айтканбыз. Ыйманга, ошо биздин наркка, биздин традицияларыбызга кандай мамиле болот деген маселени койгонбуз. Анан эми бирок баары бир көпчүлүк парламент колдоп бергенден кийин мыйзам бар. Мыйзам болгондон кийин биз ага азыр кандайдыр бир запрет кое албайбыз. Бирок мен ойлойм, убагы келет, ошол нерсеге кайра эле бул мыйзам жокко чыгат болуш керек деп ойлойм негизи. Ачылган казинонун ички положениясы кандай жазылганын көрүш керек. Ал жерде кимдер ошондой кылып иштегенге укуктуу? Чет өлкөнүн адамдары иштеш керекпи же биздин жарандар иштеш керекпи ошол положенияга каршы? Положенияда биздин жарандар жазылбаган болсо, аны толук түрдө жапса болот. Аны билбедим. Казинодон башка жерлерде деле жарым жылаңач болуп жүрүп атышпайбы? Толтура барларда, дискотека клубтарда турабы? Ушуларды деле карасаңыз болот. Мындай кандайдыр бир мындай намыска тие турган жана каада салт деп жүргөн депутаттар бул жаатта эмне болуп калды деп. Ал жерде казино жалаң иностранцтарга деп мыйзам жазылган, туурабы? Мыйзам иштеп атат азыркы кездечи. Туурабы? Биринчи, экинчи казинолор ачылып атат окшойт. Бирок ошолдун бардыгы жанагы чет элдик туристтерге ылайыкталып жазылган да. Эми ал жалаңач түшөбү, кийимчен түшөбү, ал ар кимдин өзүнүн эркиси. Бирок каада салт боюнча туура биз жанакындай өзүбүздүн жазылбаган мыйзамдарыбыз бар.